Ошондо эгерде ошол ата эне баласына ашыкча тамак берем десе, анда ашыкча доплата кылыш керек болот. ооба. Ошону эле биз мыйзамдаштырып берип атабыз да. ооба. Өзүңөрдүн муниципалдык кызматкерлериңер түндүктү түшүнбөгөндөр бар экен. Мамлекет коммерциялык дүкөн эмес да. Мамлекет негизги социалдык кызматтардан пайда көрбөшү керек. Талдоо жок, мыйзам түздөн түз, карапайым элдин чөнтөгүнө барып тие турган мыйзам бул. Түндүк боюнча айткым келет да, түндүк деген өтө жакшы болуп жатат. Мисалы үчүн мен өзүм деле жеке анча мынча эме кызматы менен колдоном. Мисалы үчүн недавно эле жакын күндөр эле баягы электрондук очередке турганды менен колдондум, аябай ыңгайлуу экен да. Ушуну көпчүлүк эл билбейт. Билбейм, бир 95% эле билбесе керек да. Жана айтып кеттим. Жок, мыйзамда так жазылып калды. Мен азыр кыргызчасын окусам, так жазылып, Ооба. запрет коюп атасыңар. Альтернативный берели барып, айыл өкмөттөрдөн жана башка жанагындай түндүктү түшүнбөгөндөр регистрация 100% болгон жокту. Баргандар барып ошол тийиштүү справкасын алсын от руки. Түндүк менен иштегенде эми чынын айтканда Бишкек менен шаардын эле жарандары билбесе, айылдагылар билбейт экен. Эгерде жакшы иштесе, андай очеред болбойт эле да. Эмне үчүн 3-4 жылдан бери ошо сондогу очередтер азайбайт? Азыр биз бөйрөктөн шыйрак чыгарып, элди кыйнабашыбыз керек да. Эгерде биздин жаран сыртка чыгып, мисалы мамлекет тарабынан эл аралык уюмдарга, ошол эле мамлекеттин ортосунда болгон ар кандай уюмдарга өкүл кылып биз жөнөтүп атсак, алардын жубайлары, көбүнчө аялдар жөнүндө сөз болуп атат да, мамлекеттик кызматтан кол жууш керек экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, катышуулар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун сиздердин карооңуздарга киргизүүгө уруксат этиңиздер. Бул мыйзам долбоору мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү процесстерин оптималдаштыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыктарын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Мисалы, ошол эле бюрократияны жоюу боюнча. Мыйзам долбоорунун концепциясы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн системасын комплекстүү өркүндөтүүгө багытталган. Өзгөртүүлөрдүн негизги багыттары бул: биринчиси, административдик регламенттерди алып салуу жана жарандардан ашыкча документтерди талап кылууга тыюу салуу. Андан тышкары ашыкча бюрократияны жоюу, ошонун бирге кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттарын жөнөкөйлөтүү аркылуу жол жоболорду оптималдаштыруу. Үчүнчүсү, акы төлөнүүчү негизде кызмат көрсөтүү механизмдерин тактоо жана алардын наркын аныктоо методикасын оңдоп түзөө. Анын ичинде консулдук кызмат көрсөтүүлөр жана өзүн өзү каржылоодогу мекемелердин үчүн кызматтарды аутсорсингге берүүнүн жана жаңы тартибин киргизүү. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен кыскача докладым бүттү. Эгерде суроолор бар болсо, биз жооп бергенге даярбыз. Суроолор табыла бериңиздер. Суроо берүү үчүн сөз Жумабеков Дастанбек Артисбековичте. Рахмат. 7-чи беренеге жаңы бир пункт киргизип атасыздар да, 5-чи кылып. Мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү бекитилген мамлекеттик буйрутмадан мамлекеттик кепилдиктердин көлөмүнөн кызматтарды алууга белгиленген квоталардан тышкары мамлекеттик бюджеттин эсебинен тиешелүү ченемдик укуктук жана башка актылар менен белгиленген көлөмдөн ашыкча көрсөтүү. Буну кандай түшүндүрүп кетсеңиз ушуну? Мисалы, саламатсыздарбы, Дасан Арсбекович, мисалы, өзүңүздөр билесиздер, окуу жайларында бюджеттик жана бюджеттик эмес орундар бар. Ошол мамлекеттик заказ бул ошол квота негизинде аныкталат. Мисалы, 10 студент инженердик профессия боюнча. Эгерде 11 киши өтөм десе, 12 киши өтөм десе, ошол 2 киши бул сверх квота катары эсептелет, анан ошол контракт негизинде окутулат. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, медицинада же садикте эгерде бала 3 жолу тамак ичсе, бул мамлекеттик заказдын негизинде же ошол квотанын ичинде. Эгерде баланы дагы 4-чү жолу же дагы добавка берем десе, анда бул сверх квота катары эсептелет, анан ошол үчүн пайдалануучу, ошол атасы болобу же энеси болобу, ошо төлөп беришет да. Бул сверх квота. Бирок квотанын ичинде бала толугу менен 3 жолу ичет, тамагын уктайт, ойнойт, ошондой
сыяктуулар сверхкод квота деп айтсак болот. Ошондо эгерде ошол ата эне баласына ашыкча тамак берем десе, анда ашыкча доплата кылыш керек болот. Ооба, ооба. Госзаказдын ичинде мамлекет мисалы өзү керектүү нерселерин берет. Же ошол медицина тармагында программа госгарантий деген бар. Ошол жерде дагы билебиз, мисалы 10 дары фонд аркылуу, гарантия аркылуу берилет. Эгерде мына көбүбүз эле больницаларга кайрылабыз, же жатабыз, бир 10 дарысын бекер беришет. Эгерде тиги фонд аркылуу, страхование аркылуу каралбаса, бул сверх болуп калат, квоты, сверх нормы. Ошону биз өзүбүз сатып алышыбыз керек. Ошо сверх квота деген ошол Ошону биз мыйзамдаштырып берип атабыз да. ооба. Анан ошол жол менен азыр ошол мыйзамга кирисип, жаңы норманы киргизет. Эми азыр биз мыйзам менен так эле бала бакчаларды айтып кеттиңиз, ата эне каржылап атпайбы тамак ашты? Ата эне каржылап атат, алардын мойнуна ийилип койдук да. Мен экинчи окууда өзүмдүн эме пикирлеримди берейин. 4-чү берене. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жеке жана юридикалык жактарда мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу алууга мүмкүн болгон документтерди, алардын көчүрмөлөрүн, ошондой эле кагаз түрүндөгү маалыматтарды талап кылууга тыюу салынат. Ооба. Жаран барып туруп талап кылганга тыюу салып атасыздарбы маалымат алыш үчүн? Жок, биз электрондук түрдө алыш керек болуп атабы? жок, өзүңүздөр билесиздер, кээ бир эгерде киши мамлекеттик органга барса же мамлекеттик мекемеге барса, ар дайым справка алып кел, справка алып кел, справка алып кел деген сөздөр чыгат. Биз ошону жоюп атабыз, себеби бүгүнкү күнү ушул түндүктүн ичинде бүт ушул справкалар, маалыматтар бар. Эгерде паспортуңду бер десе, жок, мен паспортумду бербейм. Мына түндүктө менин паспортум бар, ИНН бар. Ошол аркылуу өзүңүздөр алыңыздар. Же ошол справка о судимости деген деле бар. Ошол справка о судимости мына түндүктө бар. Ошол жерден алыңыз, эгерде ошондой талап кылынса, бүгүнкү күнү ушул биз ушул адамга, бизнеске ушул жеңилдиктерди түзүп берип атабыз. Себеби 10 жерге барса, 10 жерден справка алып келсе, бул убакыт да кетет, акчасы да кетет. Бүгүнкү күнү ушул бүт баары биз мамлекеттик органдарга жүктөп атабыз. Өздөрүңөр ушул системада бар болгон маалыматтарды алып алыңыздар. Жүк ийбей. Түшүнүктүү. Эми бул жергиликтүү башкаруу өздөрүнө, мисалы айыл өкмөттөрдө ушул системага, түндүк системасына кире алабы? Ошол жердеги жарандар өздөрүнө ылайыктуу справканы түндүктөн ала алабы? Дасан Арсызбекович, бүгүнкү күнү Азыр биз мыйзамдаштырып беребиз, анан кийин схемасы кандай болот, процедурасы кандай болот? Бүгүнкү күнү уже ушул талап менен түндүк аркылуу иштеп атабыз. Ошол эле мисалы ЦОНго электрондук очередь, больницага электрондук очередь, ошонун баары бүгүнкү күнү бар. Айылда болобу, шаарда болобу, райондо болобу, бүт жерден ошо түндүк аркылуу маалыматтарды алсак болот, очередьке кирсек болот. Ошонун бирге бүгүнкү күнү бизде 400дөн ашык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр бар, 10дон ашык муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр бар. Анын баары бүгүнкү күнү 54-ü түндүккө кирген, этап менен ар бир мамлекеттик орган азыр өз кызмат көрсөтүүлөрүн киргизип атышат. Кызмат көрсөтүүлөрүнүн ичинде безусловный бар, ушул сөзсүз ушул электрондук түрүндө алам деген, болуш керек деген. Андан тышкары ушул жартылай деген бар. Анан необходимо дагы бир кызмат көрсөтүүлөр, где нужно самому пойти сюда, получить услуги деген да бар. Биз ошол азыр Анда ушуга байланыштуу суроо да. Жана 083 справка поликлиникадан алыныш керек болот ба? Бүгүнкү күндө өтө оор маселе болуп атат. Жанагы айдоочу көлүктөрүн алмаштырабыз деп атканда, жана такси кызматына лицензия деп кошумча чыгарып койдуңуздар. Азыр барып, алар по факту алып атат да, кезек күтүп атат. Эмне үчүн ал анда түндүк системасында бүгүн иштебейт да? Ошо 083 справка боюнча биз ушул электрондук түрүндө кезекке турсак болот больницага. Бирок ар бир врачка кирип, көзүн көрсөтүп, колун көрсөтүп, башын көрсөтүш бул физический доступ по-любому керек. А так биз ошо шарт түзүп бердик, электрондук очередь аркылуу ошо 0883 справка боюнча анда кандай болот атты? Жана айдоочу көлүктү алмаштыргыла деп атасыңар. Бирок дагы 083 справканы требование болуп атат да. Эми ал айдап жүргөн машинасын айдап жүрүп, ал өткөн, убагында өткөн, праваны алган, экзаменди тапшырган.
Эми азыр замен болгондо дагы 0,83 эмесине такап коюп атасыңар да. Дастан Арыспекович, анда бул маселе боюнча мен дагы сизге кат түрүндө толуктоо информация берейин. Бул информация чыгып атат, наразычылык болуп атат. Азыр поликлиникаларда кезекте барып көрсөңүз, ошо справканы алам дегенде. Ой, мен деле ошого өткөн, билем. Ал эми ал өткөн, ал ушул күбөлүктү алып атканда ал өткөн 0,83. Ошонун негизинде барып экзамен тапшырып, ал жана праваны алган айдоочу. Эми азыр заменге дагы ошону талап кылып атасыңар да. Жана сиз бюрократия деп айтып кетпедиңизби башында? Вот бюрократия. Мына ушул жерде отуруп бюрократия. Алда бир топ акча турат, аны алышта. Канча убакыт кетет? Эми 0,83 справкасы бул биринчиден коопсуздук менен байланыштуу. Эми ал алган да, ал өткөн. Жок, эми 5 жыл мурун менин көзүм мисалы жакшы көрчү. Анда бардыгына тегиз кылгыла, бардыгы алсын анда 10 жыл сайын, 5 жыл сайын андай элдин баары алсын. Бул эми алмаштыргыла дегендер, алмаштырайын десе жанагындай талапты коюп, бюрократияны коюп коюп атасыңар да. Ошондо эле ал жана түндүк менен эле электрондук түрдө эле алмаштырып коймок. А бирок жана справка үчүн ал уже жанагындай түндүк менен алмаштыра албайт да. Ал барыш керек болуп атат. Рахмат, суроо берүү үчүн сөз сурабыл деп Эльвира Жыргалбековна да. Рахмат, Чурус Саитович. Саламатсыздарбы? Мисалы деген ушул цифровизация маселеси боюнча мамлекетте көп жакшы нерселер жасалып атат да. Аны мен колдойм. Туура нерселер болуп атат. Бирок ошол эле убакытта практика келгенде домком менен квартальныйлар көп бизге арызданышат да. Негедир элдер эскиче справкаларды, майда чүйдөт ошол кагаздарды кайра эле бизге кайрылат. Же шаардын ичинде келип чыгып жаткан жарандарды, ички миграцияны көзөмөлгө алам десеңиздер, же калтыргыла, же толугу менен цифровизация өткүлө. Азырынча же тиякта, же биякта эмес болуп атабыз деп атышат да. Бул маселе жөнүндө каардырсыздарбы? Маалымат барбы? Саламатсыздарбы, Эльвира Жыргалбековна. Биз бүгүнкү күнү биз айтып атабыз, жана ушул бекитилген бул нормалар справка боюнча ушул с места жительства деген домкомдон алышка мүмкүнчүлүк, то есть запрещено, себеби ушул МТУдан алса болот, же түндүк аркылуу алса болот. Бул процедураны биз, эгерде жаңылбасам, 1 же 2 жыл мурун как раз ушул көтөрүлүп атканда биз чечкенбиз. Бирок кайра эле ушул по старинке эле кайрылып атышат да. Мен дагы айтып коюшум керек, ушул элдерге ушул эфирден айтып коеюн, себеби ушул бүгүнкү күнү бүт ушул цифровизация санарип аркылуу жол менен алыш керек жана болуш керек. Аны биз ушул бардыгы бар, анан даяр деген сөзүңүздөр да. Ооба, ушул кайрылыш керек, себеби кээбилер ушул маалыматы жок болобу, же кээде кайра эле айтып коюшат, бар мындай кагаз түрүндө алып кел деп. Жок, бүгүнкү күнү бүт ушул электрондук түрүндө Домкомдон кварталында справка ал дегенде мамлекеттик кызматтар же муниципалдык кызматтар ошондой талап коюлбаш керек, туурабы? Да, ооба. Дагы эле бүгүнкү күндө ушул калып атат, кээ бир мектептерде, садиктерде ушул кагаз түрүндө алып келгиле деп. Бирок ушул ар бир кайрылуучу жок, сизде түндүктө бүт баары бар, ушул түндүк аркылуу алыңыз, менден талап кылбагыла деп ушул кагаздарды деп жооп бериш керек. Мен деле ушул мектептерге барып жүрөм балдарыма, кагаз түрүндө алып келгиле справкасын, жок, түндүккө кайрылгыла деп айтам. Ошондой эле мындай биз сиздин жеке практикаңызда да мындай учурлар көп болот ошондой. Мен айтып атам, кагаз түрүндө бербейм, түндүктөн алыңыз, бүт баары бар деп. Анан айласыз кайра ошол жерден алышат өздөрү. Бирок ошол жагынан да, может, маалымат жагынан кичине аксап жатабызбы? Бул биринчиси, экинчиси. Мисалы, мен жеке өзүм да шайлоого каттанып жатканда, ошо даярданып анан документтер чогулуп жатканда, улуттук университетке бардым да. Ал жактан Боршайком менен улуттук университеттин ортосунда электрондук мындай байланыш, цифровой байланышыңар жокпу? Негедир университеттердин копиясын расмий түрдө ошол жактан кагаз жүзүндө алып, анан Боршайкомго алып барыш керек экенбиз да. Бул мисал да цифровизациянын. Ал жагы кандай болуп атат? Эльвира Жыргалбековна, сиз азыр туура көйгөйдү көтөрдүңүз. Негизи, эгерде сиздин дипломуңуз сөзсүз бар, ошо диплом боюнча маалымат билим берүү министринде бар. Ушул маалыматты түздөн-түз мамлекеттик орган ведомстволук аралык система аркылуу кайрылып, сиздин маалыматыңызды алышы керек болчу да, негизичи. Ушул дагы ушул биз
азыр жоюп аткан көйгөйлөрдүн бирөөсү да ушул болуп атат. Биз ушул этап менен ошону да жоебуз. Себеби толугу менен эгерде сиз жөнүндө маалымат ачык базаларда бар болсо, ушул ведомстволук аралык базаларда болсо, ушул мамлекеттик орган ошол жерден деле гана алышы керек. Эгерде мындай дополнительный маалымат болсо, ошо резюмеңиз боюнча же дагы же архивтерде оцифровка бүт элекпи? же архивтерде да азыр оцифровка болуп атат этап менен. Ошол мамлекеттик университетте эгерде цифровой копиясы болсо, ошол борбор БШК ошол жерден алышы керек болчу да. Негизи ушул жол ушундай. Бүт баары ушу межвет взаимодействие аркылуу алышы керек маалыматтарды. Ошол именно госоргандардын ортосундагы ошондой оцифровкаларды, жанагы архивдеги документтерди бүтүрүп алсаңар, элге да жеңил болмок да. Ооба. Рахмат, бул мыйзамды колдойм. Рахмат. Суроо берүү үчүн Сулайманов Кунузбек Ошалиевичте сөз. Рахмат. Карен Мирзалич, Чоросейтович. Мына азыр бул долбоорлорду колдойбуз, конечно. Бирок бизде ушу түндүк боюнча ким специалист кылышты? Ким иштейт бул боюнча? Түндүк боюнча Самастаров Кунузбек Кошалиевич, түндүк боюнча бизден ушул өкүл бар. Ошондо санариптештирүү министрлигиндеги өкүл. Ким? Аты жөнүңүздү айтып коюңуз, ким? Түндүк боюнча. Саламатсызбы? Пирматов Азизбек Залдинович. Азизбек мырза, да? Бизде региондордо, силерде түндүк боюнча иштеген региондордо кызматкерлериңер барбы, жокпу? Райондордо, допустим. Былтыр президенттин жарлыгын аткаруу максатында түндүк акционер кому түзүлгөн. Азыр биз көбүнчө ушу социалдык кызматтарга кызматтарын автоматташтырууга ниет коюп атабыз. Региондорго биз антип түндүктү бөлбөйбүз. Бишкекте иштешет, бирок өзү биздин принципибиз, цифровизациянын принципи Бишкек эмес, ушу жалпы эле Кыргызстанга санариптештирүү, санарип продуктыларды жайылтуу. Жок, сиз мен суроомо түшүнбөй калдыңызбы? Силерде штатыңар канча өзү? Канча штатыңар бар? Азыркы штатыбызда бир 100 чакты техникалык кызматкер бар. Алардын арасында ошо аналитиктер, иштеп чыгуучулар, разработчик, программисттер. Баардыгы Бишкектеби? Баары Бишкекте. Силер ушул мындай бир жыйын кылып, мындай региондорго да чыгышкан керек да, себеби дегенде жана Чоросейтович сиз айтып кеттиңиз, дебюрократизация депчи, туурабы? Буну жок кылабыз деген сөзүңөр. А өзүңөрдүн муниципалдык кызматкерлериңер түндүктү түшүнбөгөндөр бар экен. Не то что биздики жөнөкөй жана телефонду түшүнбөгөн жарандар эмес. Өзүңөрдүн муниципалдык кызматкерлеринин ичинде түндүккө түшүнбөгөндөр бар экен. Муну мойнуңарга аласыңарбы? Кунузбек Кошалиевич, биз 25-жылы региондорго ай сайын окутуу курстары менен түндүктүн сотрудниктери чыкчы. Жарандарга ошондой эле мамлекеттик сиз мага маалымат бериңизчи жазуу түрүндө. Канча жерде канча жолу ушундай чыгып окутуу жөнүндө бир иш-чара кылдыңар? Силер кылганда жоксуңар аны. Мен сизге мындай өңгөргө карап айтып коеюнчу, силер аны кылган жоксуңар. Силер мамлекеттик муниципалдык кызматкерлеринин ичинде ушул иштериңерди жүргүзбөй атасыңар. Ошол себептен жанагындай тиги справканы алып кел, бул справканы алып келе кал деп баягы илгерки метод менен иштегендер болуп атат. А цифровизация менен түндүк менен муну киргизип койсоңуз болот, мындай кылып деп мындай бир сылык мамиле кылып жарандарга жардам берүү деген болбой атат өзүңөрдүн мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлерде. Сиз мага толук маалымат бериңизчи ушул боюнча. Канча жолу кайсы жерде өттүңүздөр? Кайсы райондордо болдуңуздар? Кайсы айылдарда болдуңуздар? Анан жанагы биздеги нараазычылыктар неден жаралып атат? Интернет тартпаган жерлерде болуп атат. Ал барат да телефон ачайын десе интернет тартпайт. Же аларда Wi-Fi жок. Силер ошолорду карап атасыңар, мына жүргөн жериңердин баардыгы эле ушул баягы интернет тарткан жерлер болуп атат. А интернет тартпаган жерлер канча болуп атат? Свет өчтү, болду. Ошо менен кечке чейин өчүп калса, бүттү. Аны кандай кылып иштетесиңер? Ошол маселе боюнча мага толук маалымат бериңизчи. Конечно, колдойбуз. Элдин баардыгы ушул отуруп алып түндүк менен иштеген жакшы. Рахмат. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз Талиева Камила Абдуразаковнада. Рахмат. Мен бир аз башкача өзүмдүн
жеке пикиримди айткым келип турат. Бул мыйзамды окуп чыгып абдан таң калып атамын да. Бул мамлекеттик муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттын жөнөкөйлөтүү, оптималдаштыруу деп 18 пункттан 8 пунктка чейин кыскарттык деп келипсиңер да. Мен мыйзамды окуп абдан таң калып отурамын. Бул же силер өздөрүңөрдүн чыгарган токтомуңарга өзүңөр каршы чыгып атасыңарбы? Мен мисал менен сүйлөйүн. Сиздер шилтеме берип жаткан 637-токтомдо кызмат көрсөтүүнүн өздүк наркына эмнелер кирери так жазылган да. Мен 13-14 жылдары өкмөттө иштеп турганда биз стандарттарды киргизүү үчүн биз күнү-түнү иштегенбиз. Мен маалыматым бул боюнча мен жакшы билем. Ошон үчүн айтып атам да, ошол 637-токтомдо турат. Материалдык чыгымдар, айлык акы, амортизация, коммуналдык төлөмдөр, атүгүл учурдагы ремонтко чейин баары камтылган да. Туурабы? Анан кайсы жакшыртуу үчүн резерв жөнүндө айтып жатасыңар? Бул эмне деген логика? Жооп бериңчи. Бул жакшыртуу үчүн резерв деп атасыз да. Камила Абдразаковна, ооба сиз туура айтып атасыз. Биз бүгүн бир нече пункттарды алып атабыз. Эмне себептен бизде ошол дебюрократизация боюнча азыр комиссия иштеп атат. Мына ушул комиссиянын негизинде биз ушул биздин мыйзамыбызды карап чыкканбыз. Анан ушул 18 пункттан турган статьяны ушул кыскартып атабыз. Себеби эгерде мындай карап чыксак, ар бир пунктун аткарышы үчүн бул бир нече ушул убакытты талап кылат экен. Иштегенге жана ушул излишняя бюрократия болуп атат да. Ошондуктан биз ошол пункттарды алып салганбыз. Бул ушул комиссиянын негизинин жыйынтыгы болгон. Анан ушул жыйынтыкты биз ушул негизинде биз ушул мыйзамга киргизип атабыз. Чуро мырза, аргументтериңизге ынанбайм да. Менин аргументтерим бар. Мына мен айтайын. Мамлекет коммерциялык дүкөн эмес да. Мамлекет негизги социалдык кызматтардан пайда көрбөшү керек. Чыгымдардын ордун толтуруу принциби гана иштеш керек да. Иштеши зарыл. Мамлекет өз жаранына паспорт береби, маалым кат береби, справка алуу үчүн элдин чөнтөгүнөн бизнес жасабаш керек да. Менин принцибим ушундай, көз карашым. Мыйзамдын карама каршылыгы, салыктык эмес кирешелер жөнүндөгү кодексте мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы деп жазылып турат. Анын максаты пайда табуу эмес, кызматтын иштешин камсыз кылуу. Ал эми киреше бул ишкердиктин гана элементи да. Силер болсо мамлекеттик кызмат менен бизнести чаташтырып келген дейсиңер бул мыйзамда. Ошон үчүн мен бул талдоо жок. Мыйзам түздөн түз карапайым элдин чөнтөгүнө барып тие турган мыйзам бул. Мен ошон үчүн бул мыйзамды мындай эч кандай талдоо жүргүзбөстөн беренелеrini чийке алып келген бир жоопкерчиликсиз катары кабыл алам да. Мен бул чаташкан чийке мыйзамды бул бойдон кабыл алууга каршымын. Элдин кызыкчылыгына каршы келет бул. Менин сунушум, урматтуу коллегалар, бул долбоорду айткаш керек. Тез арада компетенттүү адистерден турган жумушчу топ бул пайда табуу эмес, элге кызмат кылуу принциби менен бул мыйзамды кайра иштеп, мамлекетти бизнеске айландырууну мындай токтотушубуз керек да. Бул мыйзамды чийки мыйзамыңар, абдан чийки. Бул элдин гана чөнтөгүнө иштей турган, мен албетте мен макулмун цифровизация, заманбап мындай стилге өтүшүбүз керек. Мына түндүктү айтып атасыңар, анын мындай улам эми бул толукталыш керек. Жана туура айтты Кундуз мырза. Түндүк программасын өзүңөрдүн адистериңер иштеп бере албай атат. Ошон үчүн биз Камила Абдразаковна, рахмат сурооңуз үчүн. Ушул кызмат көрсөтүү боюнча өзүңүз билесиздер, бул бекер кызмат көрсөтүүлөрү бар, жана ушул төлөөсү бар. Бүгүнкү күнү бир нече кызмат көрсөтүүлөр ооба акча менен көрсөтүлөт, акча аркылуу. Бирок биз айтып атабыз, эгерде платный услугалар бар болсо, биз баарына баасын көтөрбөйбүз. Биз азыр айтып атабыз, бүгүнкү күнү мисалы хозрасчетто отурган компаниялар бар, мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик мекемелер бар. Ошолордун гана тарифтерин кайрадан карап чыгабыз. Биринчиден, экинчиден бул комиссия аркылуу өтөт. Эгерде комиссиядан өтпөсө, биз ошол тарифтерин өзгөртпөйбүз. Ошо болгон бүгүнкү күнү турган тарифи ошо бойдон эле калат. Экинчиден, өзүңүздөр билесиздер, хозрасчетто турган мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик ишканалар, ошол эле ачык акционердик, то есть акционердик коомдор бүгүнкү күнү өзүнчө аракеттенишинет, алар
ушул материалдык базасын, материалдык техникалык базасын жаңыртуу жана өзгөртүү боюнча дагы чыгымдар болот. Ошондуктан ошол чыгымдарга гана каралат. Ушул реинвестиция на развитие деп коебуз. Ошондуктан биз пайда көрүш жагынан биз адынан алыспыз. Биз пайда көрбөйбүз. Только на развитие материально-технической базы и улучшение качества услуг деп атабыз. Кемал Абдразаковна. Процедурный биринчи микрофон. Талиева ата журт топтон сиз эми аргументтериңизди айтып атасыз. Албетте министрдин орун басары катары ушул өкмөттүн Кабминдин саясатын жүргүзүүдө мүмкүн жүрөгүңүз менен каалабай атасыз. Аргасыздан ушул чыгып коргоп атасыз да. Мен билем кайсы кызмат акы төлөөчү, кайсы кызмат акы төлөбөйчү. Муну окутпай эле коюңуз. Эми бул жерде депутаттар баарыбыз билебиз. Бул мыйзам элдин чөнтөгүнөн пайда көрүүчү мыйзам болуп калат. Мамлекетти жаман көрсөтпөгүлө, перспективасы жакшы болбойт. Бул стандарттар бар, стандарттарга тийбегилечи. Эми айта берсе абдан сөз көп. Бул мыйзам абдан чаташкан, чийки, токтомдоруңарга каршы келе турган, өзүңөрдүн чыгарган токтомдо турат, 637 токтомдогу бүт баары турат. Бул жерде силер резервти кылабыз, фонд жасайбыз дебей эле койгула. Биринчи, ар бир мыйзам элдин пайдасы үчүн иштеш керек. Элге кызмат кыла турган мыйзам болуш керек. Элдин чөнтөгүнө кол сала турган мыйзамды кабыл алып бербешибиз керек, депутаттар. Ошон үчүн бул мыйзамды артка кайтарып алсын. Мен ушуну сунуш кылат элем өкмөткө. Өзүңүздөр сунуш бериңиздер. Бул мыйзам болбойт, туура келбейт. Рахмат, суроо берүү үчүн кийинки сөз Маталиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Чора мырза, мына өзүңүз дебюрократизация деп айтып калдыңыз. АТРдин дагы АТРдин дагы башында тургасыз да. Мына мисалы азыр 1-Май районунда бир топ Сокулуктан, Аламидинден кошулган немелер жыл массивдер бар. Бирок бүгүнкү күнгө чейин услуга көрсөтүп атканда Первомайский район деп аталбай атат да. Дагы эле бар Аламидинсиң сен, бар Сокулуксуң сен деп жиберип атат. Канча болду биздин шаарга өткөнүнөчү? Ошон үчүн сиз АТРдин башында турган киши катары мен сизден айтат элем, тийиштүү тапшырмаларды бердирип коюңуз. Өтсүн, до конца өтсүн дейм. Справка алайын десе, жок сен Первомайский эмессиң дейсиң. Пособияга жазса сен Первомайский эмессиң дейт. Дагы деле жанагындай бюрократия нерселер калып калыптыр, ошолорго көңүл буруп, тапшырмаларды берип койсоңуз, сүйлөштүк. Экинчиси, мына азыр эле айтып калды, жанагы таксилерге бере турган лицензия боюнча. Эмне үчүн аларды соттолгон эмес деген справканы сурап атат. Не кереги бар? Ал таксисттин лицензия алышына соттолбогону не тиешеси бар? Не соттолбосо лицензия бербей коебу? Же эмне болуп калат? Кантип жанын багат ал? Марлен Абдрахманович, бул боюнча справка соттолбогон эмес, лицензия боюнча бул башка мамлекеттик орган ишти алып барат. Мен ушул маалыматым жок. Ушул эгерде уруксат берсеңиз, мен ушул кат түрүндө сизге жооп берем. Бул деле цифровизация, бул деле услуга. Услуга бар. Услуганы алкагында айтып атам. Раз лицензия алыш үчүн азыр тийиштүү документтерди алып кел деп атабыз, сиз ушуга дагы анда как Минэконом катары тийиштүү өзүңүздүн органдарыңызга айтып коюңуз. Мага да, пожалуйста, жооп берип коюңуз. Кандай болуп чечилди, эмне болуп чечилди? Мен ойлойм, бул керектүү эмес нерсе. Вы же члены составите дебюрократизация, правильно? Ошол үчүн сизге кайрылып атам мен. Макулбу? Макул. Сүйлөштүк. Эми дагы бир нерсе. Мына как раз могу жерде түндүк балдар отурасыздар. Телефон доверия деген бар да. Ар кандай аварийный службаларда особенночи. Мына свет өчүп калса эле чалат, эч ким албайт. Эч ким албайт. Эл ошодон гыжыры келет. 2 эсе, 3 эсе гыжыры келет. Силер жардам берип койбойсуздарбы цифровизация кылбай? Там же искусственный интеллект же может ответить. Силерде авария болду. Урматтуу чалган киши. Жакын араларда жандырып коебуз деп жок дегенде искусственный интеллект жооп берип койсо деле болот да. Бир оператор отурат, ага, конечно, бир кварталда, Первомайский районунун бир кварталында свет өчсүнчү, 2000 адам бирдей чалат. Анан жооп бербейт. Ошентип жүрө берет. Мен ойлойм, бул да туура эмес. Цифровизациянын жана услуганын дагы ушул жагын карап койсоңуздар. МИДте отуруп калыптыр. Мен МИД боюнча дагы суроо берип алайын. Кечээ күнү жана Казакстандын границасына туруп калган биздин кыргыз жарандардын кайрылуусу боюнча бир кичине жылыш барбы, жокпу? Жана биздин жаңы кабыл алган мыйзамдын алкагында алар кире албай туруп калбады. Кыргыз эле, кыргыздын граждандары эле, алар үйү жок, таанышы жок, билиши жок. Кордойдо биздин границада туруп калыптыр. Ушул боюнча кандай иш чаралар жүрүп атат, айтып берип коесузбу?
урматтуу Марлен Абдрахманович, негизи бул маселе уже 2 жылдан бери жүргүзүлүп келатат. 2023 жылы казак тарап бул маселени демилгени көтөрүп киргизген болчу 90-180. Ошонун негизинде Тышкы иштер министрлик 23 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бир нече жолу ар кайсы деңгээлдерде сүйлөшүүлөрдө бул маселени көтөрүп келаткан болчу. Бирок тилекке каршы казак тарап ошол эрежени 90-180ди андан ары узарта албайбыз деп өзүнүн позициясын айтылып калды. Ошого байланыштуу биз дагы кыргыз тарап казак жарандарына ошондой эле тийиштүү паритеттүү негизинде ошо эрежелерди киргизгенбиз 90-180. Ошондой эле ошол жумуш Тышкы иштер министрлик биздин консулдук жана дипломаттык мекемелер жана ошондой эле чек ара кызмат маалымат жумушту жүргүзгөнбүз. Ошол жумуштарды жүргүзүп келатканбыз. Бирок тилекке каршы айрым биздин жарандарыбыз ошол маалымат жумушту укпай калдыбы же эметпей калдыбы, өзүнүн каттоосун Кыргызстанга өткөзбөй калган. Ошого байланыштуу ошо адамдар бар, бирок ал адамдар көп эмес. Ошондой Кыргызстанга кире албай калган да. Негизи бүгүнкү күндө ал кишилер эми канчадыр бир күндү күтүш керек. Ошо күн өткөндөн кийин Кыргызстанга кире алат да, каттоодон кийин. Анда консулга тапшырма берип койсоңуз, ошондой жарандарга жардам берип койсун. Консулдун түздөн түз бул иши да турабы? Жардам берип карап көрөлүк, жарайт. Рахмат. Кийинки суроо берүү үчүн сөз Аманова Бурун Кушбековнада. Рахмат. Азыр акылуу кызмат көрсөтүү жөнүндө сөз болуп жатпайбы? Ошол эле кызматты жеке компанияларда көрсөтөт да. Анан ошол жерлерде иштеп аткан адамдардын ошол жеке компания менен байланыштары бар болот. Мындай коркунуч түзүлүп калбайбы? Алар ошол эле кызматты өзүнүн компаниясына жиберип турат. Мисалы үчүн баарыбызга деле жашыруун эмес, врачтар жеке клиникада иштейт, анан мамлекеттик больницаларда иштейт. Ошолор мисалы үчүн жеке өзүнүн клиникасына жибергенге кызыктар болушат. Ошол жерде баягы конфликт интересов деген болот го. Ошол сыяктуу маселе жаралып калат деген ойду карадыңыздарбы, карабадыңыздарбы? Бурун Кушбековна, саламатсызбы? Бул боюнча конфликт интересов болот, себеби биз айтып атабыз, ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр. Эгерде врач, дарыгер кызмат көрсөтүүсүн берсе пациентке, ошол бул ушу программа госгарантияны алкагында берет. Ошонун баарын камтыйт ошол программа госгарантия. Эгерде дополнительный кызмат көрсөтүү керек болсо, анда сөзсүз ушул пациент любой жерге барышы мүмкүн. Эгерде дарысы жок болсо, ушул больницада в рамках ФОМСа или ушу ПГГ жок болсо, же дагы бирдемкеси операциясы башка ушу кымбат операция болсо, ошол пациент башка жерге барганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул пациенттин гана ушу укугу, барам деген, алам деген, же албайм, же барбайм деген укугу бар. Ошол менен пациент в рамках госуслуг ушул пакеттин негизинде ушул жок, ал карасаңыз ошондой эле ар кимдин өзүнүн каалоосу кайсы жерге барыш. Бирок мисалы үчүн дарылап аткан врачыңды угасың да, ал сени жакшылап карашын каалайсың, анан анын оюнан чыкпайсың. Сен бул жерге бар деп направлять этет да. Сен бул жерге бар, сен бул дарыны сатып алып кел, бул дарыны бул аптекадан ал, же болбосо менден кийин бул врачка бар, ага мынча төлө деген маселелер бар болот да. Ошол жерлерди кантип мындай жоюйын деген механизмдин үстүнө иштеп атасыздарбы? Бул жагынан өзүңүздөр билесиздер, азыр саламаттык сактоо министрлиги иштеп атат, жаңы жетекчилик келип, ошол маселелерди карап атышат. Биз дагы ушул жагынан дагы бир нече сунуштарды бергенбиз. Эгерде мамлекеттик органга барса, больницага ошол толугу менен ошол жерден алыш керек деп. Биз ошол жагынан ушул компетенциянын негизинде биз сунуштарды бергенбиз. Мисалы үчүн бир киши бир мекемеге барып, авансам бир 1000 сомду төлөп койсо, же 500 сомду төлөп койсо, ошол баягы дополнительный сиздер айтып аткан акылуу кызматка ошол суммадан эле алып калса. А эгерде акылуу кызмат көрсөтүлбөгөн болсо, тиги 1000 сом
же болбосо жанакы айткан 500 сом кайтарылып берилсе деген бир сунушту айткым келет да. Ошол маселенин үстүнө да кичине карап көрбөйсүздөрбү? Карап көрөлүк. Ооба. Анан азыркы түндүк боюнча айткым келет да. Түндүк деген өтө жакшы болуп жатат. Мисалы үчүн мен өзүм деле жеке анча мынча эме кызматы менен колдоном. Мисалы үчүн недавно эле жакын күндөр эле баягы электрондук очередке турганды менен колдондум, аябай ыңгайлуу экен да. Ушуну көпчүлүк эл билбейт. Билбейм, бир 95% эле билбесе керек да. Ушул боюнча мисалы үчүн телевидениеден, интернеттен, же болбосо роликтерди тартып туруп, ар бир айылдын WhatsApp группалары бар. Ошол WhatsApp группаларга жөнөтүп, эл арасында көбүрөөк маалымат бербейсиздерби деген дагы бир сунушту айтып кетким келет. Ушунун үстүнөн да иштеп көрсөңүздөр аябай жакшы болмок. Чындыгында өтө ыңгайлуу экен. Рахмат. 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 Кийинки суроо берүү үчүн сөз Бекешев Дастан Далбаевичте. Я вот здесь вопрос хотел, я не знаю, председатель, директор Түндүк по должности. Вы директор же, да? Предприятие. Да, вот я член правления, Аманов Талант, член правления акционерного общества Түндүк. Все, Талант Мырза, можно вам вопросы позадаю? Да, конечно. У нас вот к Түндүку почему частные больницы не могут, поликлиники подключаться? Не поликлиники, а медучреждения. Ну, вообще технически такая возможность есть, но частные клиники, да, но все частные клиники используют разные подходы и разные информационные системы. Я прекрасно это понимаю, но нельзя ли сделать API-интеграцию? Ну, дело в том, что сейчас в госбольницах создаются очереди из-за того, что вот люди идут туда за справками. Заключение врача, чтобы получить, и потом на основании этого заключения врача справку. И только идут в госбольницу, почему? Потому что эта справка отражается в Түндүке. В частную клинику пойдешь, ты не получишь этих документов в Түндүк. Да, я вас прекрасно понял. Дело в том, что начиная с прошлого года мы уже техническую базу заложили, уже проделали работу, потому что мы собирались к внедрению цифрового кодекса уже полностью перестроить микросервисную архитектуру и предоставить с учетом того, что вы сейчас предлагаете, именно для подключения частных организаций. Технологически, технически мы готовы уже к этому. Ну вот быстрее сделайте, большая просьба. Хорошо, хорошо. Да. Да. Вторая просьба. Вот недавно на выборах мы собирали агитаторов и хотели получить у них копии паспортов. Многие уже в Түндүке носят паспорт. Это хорошо. Но чтобы заключить договор с ним, нужна копия паспорта, для того, чтобы потом все это предоставить ЦИКу. И так вот в каждом государственном органе, в любом случае приходится делать копию. С Түндүка не получается скопировать вот этот паспорт. Скринами можно делать, но это на самом деле не то, да? Вы бы предложили бы какую-то другую версию, как это можно было сделать? Ну, как банки, они же могут копировать. Вы им разрешили брать, а дайте другим тоже возможность такую. Александр Албаевич, дело в том, что такой сервис уже есть, и он не один год работает. Банкам мы предоставляем, в электронной форме направляем копию ваших цифровых документов по запросу. Если это необходимо для какой-либо организации, то без проблем, этот функционал уже давно есть. Не, если не организация. Ну вот, допустим, человек идет куда-то трудоустраиваться, а у них нет возможности по-другому взять эту копию паспорта. Для физических лиц имеете в виду? Для физлиц, да. Все хорошо, тогда мы рассмотрим этот вариант тоже. Сейчас у нас работает только для организаций, то есть часть государственных, без разницы. Главное, чтобы была информационная система, которая может принять копии этих документов. Да, подумайте, я понимаю, что там вопрос возникнет о том, что кто-то будет подделывать потом паспорта. Ну, нужно тогда какие-то электронные защитные меры, да, принять там. Да, хорошо, как раз то, к чему я до этого говорил, что мы собираемся обновлять свою микросервисную архитектуру, мы туда и заложим возможность выгрузки копий этих документов. Еще одна просьба. Мы приняли закон о правах и гарантиях лиц с инвалидностью, и на основе этого закона должен создаваться реестр инвалидов. Вот как раз Түндүк мог бы в этом помочь. И госуслуги лицам с инвалидностью было бы проще получать, если бы в Түндүке было бы видно, что человек имеет инвалидность. И госорганы видели бы, да, что у него есть инвалидность, к нему нужно, может, там, выехать на дом, как-то по-другому оказать помощь. Когда вы этим займетесь? Мы этим уже занимаемся еще с прошлого года, с 2025, потому что в 2025 году вы нам тоже подчеркивали,
этот вопрос. Тогда и как раз были проработаны вот этот реестр, где написано, какие по госгарантиям, которые вы сейчас озвучили. Я думаю, мы уже начнем эту работу сейчас, потому что основа уже есть, фундаментом уже заложен. Нам остается только расширить его. А когда будет? Проблема в том, что вот незрячие пользователи не могут идентифицировать себя, вот пройти биометрику по лицу. Face ID не могут пройти. Да, это очень большая проблема. Я иду, допустим, в банк, хочу счет открыть или что-то еще сделать, или в приложении зарегистрироваться мобильным. Я не могу этого сделать. Все, я вас теперь понял. Хорошо. Face ID не работает для незрячих. Вот можете представить? Для слабовидящих Face ID не работает. С сегодняшнего дня начнем отрабатывать этот вопрос. Он будет отдельно у нас прорабатываться на техническом уровне. Рахмат, кейинки суроо берүү үчүн сөз Сагынаев Болот Турсубековичке берилет. Саламатсызбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен бул АТР алкагында жанагы айыл өкмөттөр, районный центрлар алыстап кеткенге байланыштуу суроо бергим келип атат. Ушул силер алып келген мыйзам долбоор ошол алыскы айылдарга справка алыш үчүн барган жол аралыгын мындай кыскартканга же кандайдыр бир мындай электрондой форматта справка алганга мүмкүнчүлүк береби? Ооба, саламатсыздарбы, урматтуу Болот Турсубекович. Бүгүнкү күнү эгерде айыл негизи ушу айыл өкмөттөрдө муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр берилет. Ошонун ичинде биз бүгүнкү күнү айтып атабыз, түндүк аркылуу бир нече ошол кызмат көрсөтүүлөр боюнча маалыматтарды алса болот. Алыс барбай, жакын барбай, ушу телефон аркылуу гана ушу справканы алса болот. Түндүк аркылуу жана телеграм аркылуу кайрылса болот. Бул АТР болуп атканда, ушу АТРдын алкагында дагы бир ушул бир биздин максатыбыз бар болчу. Ушул цифровизацияны айылдарда, региондордо өнүктүрүү боюнча. Анан ушул түндүктүн негизинде бүгүнкү күнү толук мүмкүнчүлүктөр бар. Андан тышкары биз билебиз, дагы эле кээ бир кишилер административдик кызмат көрсөтүүлөр жагынан да барышат айылдарга. Бул башка жагы. Биз ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө айтып атабыз. Анын ушул түндүк аркылуу жана биздин мыйзамдарыбыз жана МПЛарыбыз аркылуу бүт толугу менен бүгүнкү күнү каралган. Эгерде дагы кандай сунуштар болсо, ошол жергесинен биз ошолорду киргизүү боюнча жана оңдоо боюнча даярбыз. Менде бир сунуш бар эле. Мына ошол бир справканы алыш үчүн же районный центрга же айыл өкмөткө барыш үчүн алыс аралыктарды жүрүп аткандыктан айыл жергелеринде бир барып бир окууларды өткөзөсүздөрбү же кандайдыр бир обучающий видеороликтерди чыгарасыздарбы, ошол боюнча айыл жергесиндеги тургундарга маалымат жеткизбесеңиздер, анткени себеби көп айыл тургундары ошол түндүк менен колдонгонду билбей жатышат. Менде ошол сунуш бар эле. Анан экинчи суроом. Азыр айыл жерлеринде көптөгөн участоктор трансформацияланып элге берилген жатат. Бирок бул элге берилгенде бул электронный очередь менен берилген жатат да. Электронный очередь менен берилгенде ошол айылдын тургуну өз айылдан участок алыш мүмкүнчүлүгү жокко чыгып жатат. Анткени себеби очередке турганда бир айыл өкмөттөн мисалы 7 же 8 айылдан турса, ошол айыл өкмөт өзүнүн айылынан участок эмес, башка айылдан участок тийип калып атат да. Ошол электронный очередти доработка кылбасаңыздар, айылдын арасында чыр-чыкчудай болуп атат. Анткени себеби өзүнүн мал чарбасы, айдоо жерлери бир айылда, а тие турчу участогу экинчи айылда болуп калып атат, же башка айылда. Ар ким эле баягы районный центрдан алгысы келет, же айыл өкмөт жайгашкан жерден участок алгысы келет, бирок ал айылда дагы өзүндө очередте турган адамдар көп. Ошонун себебинен ушул электронный очередти бир доработка кылсаңыздар жакшы болот эле. Болот Турсубекович, сунушуңуз үчүн рахмат. Анда ушул түндүк аркылуу, санариптик иштер министрлиги аркылуу ушул маселени биз чечелик. Рахмат. Рахмат. Кейинки суроо берүү үчүн сөз Карыбек уулу Улуупекке берилет. Саламатсыздарбы? Мен бул жерде бул мыйзам долбоору боюнча саясий анан укуктук тобокелчиликтер боюнча бир тактап коюу үчүн бир-эки суроом бар. Могу конституциялык мыйзамда жарандар мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өз убагында алыш керек.
Ошол эле кезде мына бүгүн санарип системасын негизи колдойбуз. Бул күчөш керек, алдыга жылыш керек. Бирок бүгүнкү шартта Кыргызстандын булуң бурчундагы аймактардагы жарандар жогорудагыдай конституциялык укугу чектелбеш үчүн кандай сиздер альтернативаларды алып келатасыздар? Рахмат, Улук Карбекович, бүгүнкү күнү биз айтып атабыз, эгерде бала адам же жаш болсо, же кары болсо, ошол мамлекеттик жана муниципалдык бир нече кызмат көрсөтүүлөр үйүнөн ушул кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтсө болот, берсе болот. Ушул ден соолугу жагынан чектелген адамдарга ушундай биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Жана андан тышкары ушул кары адамдарга дагы биз ушул мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз. Мобилдик кызмат көрсөтүүлөр бар, ушул мобилдик автомобиль барат, ошол аркылуу мисалы паспорт болобу же дагы кандай кызмат көрсөтүүлөр бар болсо, ошол аркылуу кайрылса болот. Анан ушул нерселер бизде дагы каралган жана камтылган. Электрондук тутум иштебей калган болсо, кандай альтернатива көрсөтүлөт? Бүгүнкү күнү электрондук тутумдун альтернативасы бул электрондук система эгерде иштебей калса, бүгүнкү күнү ушул өз жерине барыш керек. Бул бир альтернатива. Жана ушул кат аркылуу, электрондук кат аркылуу дагы кайрылса болот. Себеби эгерде адам же компания кайрылса мамлекеттик органдарга, биз ошо жооп бергенге жана ошо кызмат көрсөтүү жагынан дагы аткаранга обязаны да. Мен жогоруда конституциялык мыйзамды жөндөн жөн айткан жокмун да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан жаран тоскоолдуксуз өз убагында кызмат көрүш керек. Ооба. Ошол алкакта жаран барды мекемеге. Электрондук тутум иштебей калды. Кандай альтернатива бар башка? Эгерде бүгүнкү күнү ушул бүт электрондук түрүндө, эгерде электрондук тутум иштебесе, ушу техникалык мындай физический возможность бар, да. Же бизде электрондук тутум иштебей калды деп баш тартып койбу? Жок, ошол баш тартпаш үчүн кандай тобокелдиктерди эске алдыңыздар? От руки можно вот ушу справкасын, эгерде электрондук эчтеке база иштебей калса, справка аркылуу маалыматтарды берсе болот. Мыйзамга ошону так белгилеп коюшуңуздар керек да, сунуш. Экинчи жагдай, мына баалар боюнчачы, элдерге көп жүк болуп калбаш үчүн, мисалы үчүн, оор жүк болуп калбаш үчүн кандай чектөөлөрдү көрсөтүп атасыздар бул мыйзамда? Ушул баалар боюнча жана дагы айтылган, мен дагы айтайын, бүгүнкү күнү ушул платный, бесплатный кызмат көрсөтүүлөр, ушул платный жагынан бааларды жөнүндө да айтып атабыз. Бүгүнкү күнү бир нече мамлекеттик мекемелер ушул хозрасчёттун негизинде иштешет. Ушул мамлекет, ушул хозрасчётный компаниялардын жана организациялардын материалдык техникалык базасын гана өнүктүрүү, өркүндөтүү жагынан гана ушул биз сунуш кылып атабыз, ушул тарифтерге өзгөртүүлөр киргизүү боюнча. Мисалы, эгерде ошол эле мисалы Цонго барайлы же дагы бир жерге барайлы, ошол жердин ремонту керек, көп компьютерлер керек, сервер керек, ошонун баары ушул материалдык техникалык база деп эсептелет. Ошону жаңыртуу үчүн биз сунуштап атабыз бир норманы киргизүү боюнча, ушул тариф жагынан. Бул бүт платный услугага караштуу эмес, ушу бир нече чектелген платный услугаларга гана каралган да. Ошону дагы так белгилешиңиздер керек мыйзамда. Экинчи ушул сунуштарды эске алалы да. Анан могу кызматтарды көрсөтүүдө жеке компанияларга бергендечи, өз компаниясына бербештик үчүн, коррупциялык тобокелчиликтерге айланбаштыгы үчүн кандай кепилдиктерди карап атасыздар? Альтернатива. Ушул компания, эгерде биз ошо аутсорс деп атабыз, аутсорско берүүнүн астында биз ушул критерийлерди түзөбүз, ушул критерий негизинде компания өз ишин алып барат. Эгерде ушул критерийге дал келбесе, анда ушул рынокко чыкпайт, биз ушул
уруксат да бербейбиз, жана ошо Мисалы, кайсы бир тарап өзүнүн компаниясын киргизбештиги үчүн кантип анализдейсиздер? Кантип критерийиңизди кыска айтып кете аласызбы? Ооба, бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, бизде түндүк бар. Түндүктө ошо эгерде компаниянын ээлери жазылат, ошо уставта Баланчаев, Тигинчеев деген 10 киши катталат. Анан ушул сверка болот ичинде. Ошо юстиция министрлигинде өзүнүн базасы бар. Ошо сверка бар. Ошо эгерде сверкага дал келсе, анда биз сөзсүз чек коебуз бир жагынан. Бул оңой эле текшерилет, ошол ГНС базасы аркылуу, Минюстун базасы аркылуу бүт баары текшергенге ошол мүмкүнчүлүк бар, ушул чек койсо болот. Без проблем. Бул жерде бул мыйзамда акыркы суроомда мына бардык негизги чечимдер борбордо топтолуп кала тургандай болуп атат. Ошол айыл калалардагы чечим чыгарган жергиликтүү бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги, жергиликтүү бийликтин укугу борбордук бийлик менен кандай тең салмактуулукта мындай каралып атат? Кайсы статьяны айтып атасыз? Бардык чечимдерди борборго топтолуп калганда айыл калаада өз алдынча чечим чыгарылган жергиликтүү бийликтин укугу кантип сакталып калат деп атам. Жок, кайсы статьяда ушундай? Ошол сиздердин көрсөтүп атпайсыздарбы бу жакта? Борбордук бийлик менен тең салмактуулук жөнүндө айтсаңыз. Бул боюнча бизде борбордук бийлик, жергиликтүү бийлик боюнча кызмат көрсөтүү жагынан баланс бар. Ошондой эле эгерде кызмат көрсөтөм десе, жергиликтүү бийлик кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү да бар, жана ошо жергиликтүү кеңеш аркылуу ошо кызмат көрсөтүүлөрдү киргизгенге да мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде жергиликтүү кеңеш бекитип берсе, анда ошо кызмат көрсөтүүлөр жергиликтүү жерде ошо муниципалдык деп коебуз, ошо муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү оказывать этет. Мамлекеттик деңгээлде чоң бийлик жагынан ошол жалпы 400 канча ашык кызмат көрсөтүүлөр болсо, ошону деле колдонсо болот. Ал проблема жок. Баланс бар бул жагынан. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат. Сунуш процедурный. Азыр дагы эки мыйзам бар экен да. Мен ойлойм, эгер депутаттар макул болсо, танаписи жок эле, түшкү тамактанууга чыкпай эле бүтүрүп, анан кетсек. Ушуну добушка коюп койсоңуз. Процедурный. Урматтуу депутаттар, Дастан Арыспековичтин сунуш келип түшкөн, танаписиден угузуз деп айганга чейин иштеп койсун. Биринчи процедурный. Андан кийин азыркы мыйзамга суроого жана талкууга чек коюп койсок. Дастан Арыспековичтин эки сунуш түшүп келген. Биринчи ушул танаписсиз, экинчи чек койгон ушул маселе боюнча. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 52, каршы 6, баары 58, катталды 85. Сунуш өттү. Кийинки суроо берүү үчүн сөз Жумабеков Дастанбек Расисбековичте берилет. Рахмат. Чоро Сейитович, могу биринчи 4-чү беренеге кайра токтолсок. Ушуну бир окуп койсоңуз өзүңүз. Өзүңүз окусаңыз жана мен окуп убакытым кетип калды. 4-чү берене жаңы пункт киргип атканына. Ушул 4-чү пункт боюнча 4-чү беренени биз айтып атабыз. Бүгүнкү күнү физикалык жана юридикалык жактардан кагаз түрүндө маалыматтарды алуу боюнча биз ушу чек коюп атабыз, эгерде түндүктө ошондой маалымат бар болсо. Эми бул жерде көрүп атасызбы, сиздер уже монополия кылып атасыздар да. Эми альтернатива калтырыш керек да. Пенсионерлер бар, апа-аталар бар, алар түндүк менен иштей албайт, баардыгы эле түндүк менен иштеп кете албайт. Айыл өкмөттөр барганда эми барып
мындай атуруки алганга возможность берели? Ооба, Дастан Арыспекович, биз бул жалпысынан жазылган мыйзамда, бирок подзаконный актларда биз жана айтып кеттим. Жок, мыйзамда так жазылып калды. Мен азыр кыргызчасын окусам, так жазылып. Запрет коюп атасыңар. Альтернативный берели барып, айыл өкмөттөрдөн жана башка жанагындай түндүктү түшүнбөгөндөр регистрация 100% болгон жокто. Баргандар барып ошол тийиштүү справкасын алсын атуруки. Анан акырындап барып өздөрү өтөт бул эмек системагачы, бирок азыр биз мыйзам менен алардын укугун чектешибиз керек. Бирөөнүн бизнесин кылбашыбыз керектен бул жерде бирөө акча иметь этиш керек болуп атат бул жерде. Мына мен ачыгын айтайын. Бизнес болуп атат бул жерде. Ушу предложенияларды киргизип коюп анда. Ошону эске алыңыздар, мен экинчи окууга мен өзгөртүп берем. Анан кийин 5-чи пункт. 5-чи статьябы же? 5-чи статья. Ушуну өзүңүз мындай внимательно окуп көрсөңүз, кыргызчасын болсо. Мына көңүл буруп, түшүнүп окусаңыз. Азыркы редакциясы действующий мындай болуп атат. Акы төлөө өлчөмү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн өздүк наркынан ашпого тийиш. Киргизилип атканды окусаңыз эми. Так, 5-чи берене, Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн өздүк наркынын негизинде гана түзүлөт деп атат. Ооба. Бул жерде уже коммерция. Бул жерде коммерция, бул жерде мына азыр мен окуйм. Убакытым кетип атат, бирок сиз таппай атасыз, мен окуп берейин. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп коюңуздар. Акы төлөнүүчү негизинде көрсөтүлүүчү айрым мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөнүн өлчөмү өздүк нарк деңгээлинен жогору белгилениши мүмкүн жана материалдык техникалык базаны жакшыртуу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнү аткаруучунун квалификациясын жогорулатуу жана кызматкерлерине дем берүүчү үчүн резервтерди түзүүгө кошумча чыгымдарды камтышы мүмкүн дейт. За счет справка, Сергей Чорович. Ошо справканын баасын көтөрүп, анан кийин ошодон түшкөн каражатты анан кийин айлыгына жана материалдык базасын күчтөйт экен. Эми бул уятта. Адам баласы итак деле ар бир шагына налог төлөп эл атабыз. Эми ушу справкадан да кошумча прибыль табып, ошо менен пайдаланган барбы? Дастан Арыспекович, сурооңуз үчүн чоң рахмат. Бул боюнча тактап кетейин. Урматтуу кесиптештер, урматтуу Дастан Арыспекович. Биз бүгүнкү күнү айтып атабыз, бул дополнительный расход деп атабыз. Тарифтерди өзгөртүү боюнча бүт платный услугаларга болбойт. Бул чектелген бир нече кызмат көрсөтүүлөр жагынан гана каралат. Биринчиден. Экинчиден, эгерде мамлекеттик орган мондай тарифтерди өзгөртүп бергиле десе, бул комиссиядан өтөт, Кабмин комиссия аркылуу. Анан ошол жерден да чек коюлат. Эгерде ооба толугу менен тактаса, аныктаса, доказательство берсе, ушуларды өзгөртүш керек деп, ошондо гана биз уруксат беребиз. Ошондо гана кол коюлат ушу Кабмин аркылуу. Бул жагынан биз бир нече этаптарды койгонбуз мындай барьер кылып, себеби безосновательный повышение стоимости болбосун деп. Бул биринчиден, үчүнчүсүн дагы айтып кетейин. Бул мамлекеттик мекемелер гана ошол каралганда хозрасчетто отурган, өзүн баккан. Мисалы ошондой эле түндүк бар, ал АО, ал өзүн баккан компания. Мамлекеттик мекеме ГП деп атабыз, ГУ деп атабыз. Эгер ГУ, ГПлер толугу менен өздөрүн багышат өз акчасы менен. Ошондуктан ошолорду гана биз аныктап атабыз жана толуктап атабыз. Дастан Арыспекович, ошондуктан ушу жагынан дагы бир жолу суранат элем, ошо колдоо боюнча ошол пунктун. Чорос Сейтович, өзүн багыш үчүн анан элдин ашыкча төлөмдөрдү албаш керек да. Да, бул жерде действующий редакцияда турат. Өздүк наркынан ашпогу тийиш. Всё, болду. Адан ашпаш керек. Анан кийин биз азыр аны чекти алып коюп, өздөрүнө берип койсок, анан комиссия болобу, эмне болобу, ал уже кетти. Аны контролго ала албайбыз. Бир справка үчүн элден кошумча пайда табабыз деген, алабыз деген бул уят. Итак,
аларга мамлекеттен акча бөлүнөт. Рахмат. Кийинки суроо берүү үчүн сөз Сатиева Гулжан Эркинбековнада. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар? Саламатсызбы, Чоро Сейитович? Бул жерде турам. Меники айта турган ушу суроом, райондо болгон бир көрүнүш да. Ушу цондордогу очередтер. Эмне себептен азыр мына санарип тештирүү жакшы иштеп атат, түндүк жакшы иштеп атат. Бирок ошол кезектеги турган очередтер жоюлбайт. 50-60 киши бир күн кечке ошол жерде турушат. Биринчи келип справкамды алам деп, 5-6 келип алышат, балдарын көтөрүп алып. Чындап эле элге абдан кыйын экен. Анан шарттар биздин Москва районунда шарттар каралган эмес. Отуруп бир жерде база ожидания, жылуу жерде отуруп кезекти күткөнгө. Эшикте эле сыртта кадимкидей көчөдө машинеде отуруп алып кезек күтүп отурушат да. Ошол эмне себептен, анан кандай бир альтернативдүү жолдору барбы ошону жоюуга? Же кызматкерлер жетишпейби? Ошол кандай айтып койсоңуз ошол боюнча. Гулжан Эркинбековна, саламатсызбы? Рахмат сурооңуз үчүн. Бүгүнкү күнү ошо сон боюнча жаңы бизде бир ыкма бар, ушул электрондук кезек деген. Эгерде паспорт алгыңыз келсе, ошол сондон ушул электрондук кезекке туруп, очередке сонго кайрылса болот. Андан тышкары ошондой эле электрондук кезектер башка жерлерде бар. Мен ойлойм азыр ошо түндүктүн өкүлү да ушу толуктап маалымат берет. Жана ошо кесиптешүүбүз айтпадыбы? Көп пенсионерлерибиз түндүккө кирип жакшы түшүнбөстүктөр болот деп. Жана ошол роликтерди кантип кирип справкаларды алуу боюнча Бурул Кушбековна айткандай роликтерди жайылтууну ошо сунуш кылат элем мен дагы. Рахмат. Рахмат, Гулжан Эркинбековна. Ушул ролик боюнча азыр бар депутаттар айтышты, ушул толугураак маалымат болсун деп элдерге. Мен түшүндүм, ушул боюнча биз ушул тапшырма катары алайлык, анан ушул телевидение, интернет аркылуу маалыматтарды жалпы. Ошол жанагы айтылган очередтерди жоюшубуз керек да. Абдан эле элге кыйын. Биринчи келебиз деп, алабыз деп, анан ошо 5-6 келип алып кезек күтүп турушат да. Рахмат. Рахмат. Кийинки суроо берүү үчүн сөз Кожокулова Гуля Акматкуловнада. Рахмат. Чоро Сейитович, у меня один вопрос такой. Скажите, пожалуйста, в чем конкретно дебюрократизация, именно дебюрократизация системы госслужбы, на которую вы ссылаетесь, на указ президента? Вот вы вносите эти изменения, дополнения. В чем конкретно? Гуля Ахматулловна, добрый день. Добрый. Я бы хотел отметить, что вот у нас есть ряд статей, в частности, статья, где мы убираем лишние этапы подготовки стандартов, а также по административным регламентам. На сегодняшний день мы рассматривали данный вопрос на комиссии по дебюрократизации и поступили предложения от государственных органов, потому что мы уполномоченный орган по политике госмонуслуг, и от госорганов поступили предложения убрать перечень, ряд вопросов, который отражен, например, в статье 11 по типовому стандарту. Здесь требуется порядка 18 пунктов исполнить. Мы его сокращаем до 8, то есть облегчаем это межведомственное взаимодействие по предоставлению, по подготовке стандарта, типового стандарта. Это вот внутриведомственная дебюрократизация происходит. По административному регламенту. А вот скажите, вот в первой статье вы исключаете орган местного самоуправления, обладающим правом ведения местного реестра. А реестр кто формирует? Какой орган? Откуда вы данные берете в реестр? Чтобы включить в реестр, откуда вы берете? Право мы забираем, получается,
сегодняшний момент мы забираем себе, это Министерство экономики будет вести базовый реестр всех услуг. Хорошо, И вам кто государственных, и будет муниципальных. предоставлять Министерству экономики сведения? Это же будет- местные органы, правильно? Да, мы... Но вы их исключаете, получается. Не, местный орган... При этом вы понимаете, что вы централизованно находитесь в столице. А в регионах кто? Реестр формируется из данных с регионов, с районов. Вы их исключаете. Я, если честно, не могу понять. Вот знаете, а в одних при этом услуги муниципальные-то остаются. Вы знаете, вы сами себе противоречите. Вот написав и внеся изменения в закон, вы в одной статье, то есть в первой вы исключаете местные органы, а в других представляете, вот получается о том, что они муниципальные услуги-то предоставляются. Это раз противоречие. Другое. Скажите, пожалуйста, вот вопрос Тундука. Тундук у нас вообще работает по настроению. Сегодня он хочет работать, он работает, завтра не хочет, не работает. Все время глючит, все время есть перебои. Но мы же еще не готовы на сегодняшний день, мы же должны это тоже признать. Перебои с электроэнергией, там перебои, там перебои. Мы не можем изменять закон только в интересах одной столицы и там, где находятся государственные органы. Да, в городе Бишкек это может сработать. Вот сейчас вот мои коллеги все выступали. А как в регионах, а как в районах, а как в высокогорных районах? Вы понимаете, давайте вначале мы цифровизацию проведем в регионах, а потом, наверное, будем вносить изменения, дополнения в закон. Фактически, вот понимаете, мы срабатываем порой на опережение и интересы определенных ведомств. Одно время был вопрос Министерства цифровизации, мы монстра возродили, и в конечном итоге у них полномочий нет. А это же все-таки еще и сведения, это утечка информации, это личные данные граждан. Кто их будет сохранять? Вот здесь вот это все не продумано. И я считаю, что я бы рекомендовала вам снять пакет документов с сегодняшнего голосования, потому что мои коллеги правильно делают замечания. Он еще... Рахмат, кейинки сүрө берүү үчүн сөз Эгембердиев Абдылдабек Жолдошалиевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Чорос Сейитович, менин суроом Азиз Саладиновичке, мен цифра буга чейин коллегалар туура айтып кетти. Региондордо түндүк аркылуу кызмат көрсөтүү негизи статистикасы барбы аймактар боюнча? Кайсы аймактар боюнча канча кызмат көрсөтүлдү? Мисалы, сиздердин азыр портал государственных услугга кирсек 192 кызмат көрсөтүү бар экен. Ошолор боюнча, аймактар боюнча сиздерде статистика бар да? Саламатсызбы. Биз статистиканы региондорго бөлбөйбүз. Бизде жалпы статистика 2025 жылы түндүк ведомство аларылык системасы аркылуу 2 миллиард транзакция өткөн. Анын арасында 1,5 миллиард транзакция бул госоргандардын арасында, 500 миллион транзакция госоргандардан жеке коммерциялык уюмдарга берилген. Мен айткым келип атат да, аймактарда бул жогоруда айтып кетти биздин коллегалар. Аймактарда түндүк аркылуу иштегенди, мындай үйрөткөндү күчөтсөңүздөр. Себеби айтып кетти, мына райондун центрлерине барып атышат. Ошол эле паспортту алмаштыруу, башка кызмат көрсөтүүлөрдү алыш үчүн. Түндүк менен иштегенде, эми чынын айтканда Бишкек менен шаардын эле жарандары билбесе, айылдагылар билбейт экен. Ошол менин сунушум. Рахмат. Рахмат. Кейинки суроо берүү үчүн сөз Абдибаева Айсархан Нышановнада. Рахмат. Чорос Сейитович, сиз мага кыска түшүндүрүп бериңизчи, баяндамаңызда жок элем, канчалык деңгээлде мамлекетке пайда келтирет, канчалык деңгээлде биздин элге пайдасы бар бул сиз алып келген мыйзамдан? Кыскача. Биринчиден, справкада жазылган боюнча биз ушу аутсорс
ачып атабыз. Бул элге де пайда болот, альтернатива ачылат. Жана ушул кызмат көрсөтүү жагынан рынокты да өнүктүрөбүз. Экинчиден, ушул кагаз түрүндө биз бумажный деп атабыз, истребования ушул жагынан да тыюу салып атабыз. Жана үчүнчүсү бул ушул ведомстволук аралык жагынан дагы иштерди илгеритүү жагынан. Эгерде ведомстволук аралык иштер илгери өтсө, элге да жакшы болот. Мамлекетке эч кандай пайда жок. Мамлекетке пайда бар. Эгерде элдер бизнес довольны болсо, биз да довольны болобуз. Мындайда бизде цифровизация, санариптештирүү деген канчалык деңгээлде охват бар бизде, канча пайыз? Кыргызстан боюнча жооп бере аласызбы? Азыр уруксат болсо мен жооп берем. Мамлекеттик органдарда 270 маалыматтык система иштейт. Покрытие связи боюнча Кыргызстан 90% населенный пункттар интернет менен капсылдалган. Охват болуп калды. Сиз азыр ошону айтып атасыз, бирок мына азыр мага бирөө түндүк ачылбай, паспортун көрсөтө албай кире алган жок пропускнойдон. Бул биринчиден. Экинчиден, бул Бишкекте болуп атат да. Мына азыр коллегалар айтып кеткен сондогу очередтер дагы ошо биздин санариптештирүүнүн жыйынтыгы. Жакшы иштебегендиктен очередте турат да кечке. Эгерде жакшы иштесе андай очеред болбойт эле да. Эмне үчүн 3-4 жылдан бери ошо сондогу очередтер азайбайт? Уруксат болсо. Биз ушул сондо берилүүчү кызматтардын көбүн санариптештиргенбиз. Бул деген ошол эң востребованный бул паспорт алмаштыруу. Биринчи паспорт алмаштырыш үчүн ооба жаран барып келиш керек. Соңго бирок срогу бүткөндө жаңыртуусу түндүк аркылуу кылса болот. Жок, сиз айткан нерсе менен мен сизден сурап аткан нерсе таптакыр башка да. Эмне үчүн ушу биздеги жарандардын тейлөөсү жакшырбайт? Эмне үчүн очередтер азайбайт деп атам да. Эгерде цифровизация жакшы иштесе, биз ошондо очеред болбойт эле да, элдер бизге кайрылбайт эле да. Туура? Сиз 90% охват бар деп атасыз. Бизде Бишкекте ошондой болуп атат. Айыл жергесинде кандай болот анда? Өзүңүз айтыңызчы, кандай деңгээлде азыр Чоро Сейитович айтып аткан төлөмдөр болот? ызычуу болот, туура? Биз ушул буга чейин депутаттар туура айтып кетти, информациялык компанияны, маалыматтык компанияны жакшыртабыз. Андан кийин ушул биздин жарандар. Биринчи жакшыртпайлыбы? Биринчи жакшырталы да, Чоро Сейитович. Пенсионерлер каяка барат? Азыр түндүккө кириш кандай экен пенсионерлер кире албайт да. Туура? Эми биринчи ошолорду жакшыртып, үйрөтүп, анан кийин ушу мыйзамды кабыл албайлыбы? Эмне шашылыш азыр? Чала, азыр мына төлөмдөр боюнча дагы карасам, мына жерде көп эле сөздөр алым салып атат да. Стандарттарды, мамлекеттик административдик регламент каяка кайрылат анда? Сиздер азыр алып салып атасыздар да. Арыздаттануулар боюнча административдик регламентке деген сөздөр алым салынса, кайсы жакка кайрылышат жарандар? Биз элге кыйынчылык кылып атабыз да. Жооп берсем болобу, Шаншан? Административдик регламент жана стандарт бул элге тиешеси жок. Бул эки статья, бул ведомстволук аралык статьяларда кандай ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү даярдоо боюнча, дайындоо боюнча ушул регламенттер жазылган жана стандарттар жазылган. Бул излишне бюрократия болуп калганда, ошондуктан биз алып салганбыз. Мамлекеттик органдар бүт баары ачты, биз ансыз эле бүгүнкү күнү кызмат көрсөтүүлөрдү берип атабыз. Төлөмдөр элге тиешелүү да, Чоро Сейитович. Ооба, мен түшүндүм. Бирок административдик жана айтып кеттиңиз, стандарт боюнча регламент. Бул доработать этип келиңиздер. Ага чейин мына цифровизация боюнча дагы охватты алалы, элге айыл жергесине айрыкча жеткирели, анан келиңиздер мыйзамды кабыл алып берели. Менин сунушум ошондой. Азыр биз
бөйрөктөн шыйрак чыгарып, элди кыйнабашыбыз керек да. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча суроолору аяктады. Урматтуу Жоросейитович, ушул депутаттар айткан сын пикирлери эске алуу менен эске алыңыздар. Анан урматтуу депутаттар, экинчи бул биринчи окууда да концепция. Экинчи окууга чейин сын пикирлери, сунуштары болсо кат түрүндө берсеңиз болот. Комитеттин корутундусу окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Акимбаева Гүлнара Орузбековнага сөз берилет. Рахмат. Комитеттин корутундусу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат. Аппарат каттоо ачыңыздар. Каттоодон 85 депутаттар өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору биринчи окууга добушка коюм. Добуш бериңиздер. Макул 38, каршы 17, баар 55, катталды 85. Мыйзам өтпөй калды. Урматтуу депутаттар, 5-чи маселеге өтөбүз. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлик кабинетинин төрагасы конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет каралган. Баяндамачылар Жантаев Элчибек Нуржадыевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору, Чагыламдар Сеитов Чоро Сеитович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин биринчи орун басары, Имангазиев Алмаз Кулубекович, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары, Орозбаев Бектурган Ибраимович, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзунун директору. Сөз баяндамачыда. Урматтуу Карим Лямзарович, урматтуу депутаттар, жылдын башында башталып аткан ишиңиздер менен куттуктайм. Биздин мыйзам долбоору сунушталып аткан укуктук ченемдик актыны жакшыртууга багытталган тагыраагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору бул Евразия экономикалык комиссиясында иштеген Кыргыз Республикасынын жарандарын жана саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын ушу мамлекеттик органдардын жана муниципалдык органдарга ушу резервтерди киргизүү боюнча камтылат. Евразия экономикалык комиссиясында 2 жылдан ашык иштеген адамдар мына ушундай укукка ээ болот. Ушундай эле айтып кете турган жагдай, урматтуу депутаттар, бул ушу жобого ылайык ушу Евразия экономикалык кызматка кирип аткан жарандар буга чейин ушул өзүнүн жобосуна ылайык бардык талаптарга шайкеш келген, квалификациялык талаптарга жооп берген, тажрыйбасы бар адамдар кирген. Ошондуктан мына ушул контингентти сунуштап жатабыз. Урматтуу депутаттар, бул долбоордун да бир жакшы жагдайы бүгүнкү күндө ушу саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеп турган кызматкерлерди дагы ушул эгерде
мисал келтирип айталык, эгер айыл өкмөт башчысы ушу 3-4 жыл жакшы кызматын аткарса, андан кийин ушу мөөнөт бүткөндөн кийин ушу өзүнүн ишин өткөрүп бергенден кийин, эгерде өзүнүн каалоосу болсо, ошо бир белгилүү мөөнөттө тагыраак 6 ай ичинде арызын жазып, ошол өзү иштеп аткан мамлекеттик органга, муниципалдык органга ички резервке кирип койгонго укук берүүчү документ болуп атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мына ушу мыйзам долбоорун колдоп бериңиздер. Эгерде сурооңуздар болсо, мен жооп бергенге даярмын. Урматтуу депутат, суроолор барбы? Суроо берүү үчүн Кожогул Агуль Акнагуловна да. Рахмат. Хорошие изменения, честно скажу. У меня только такой вопрос. Я бы этот список расширила. Сейчас у нас, что признать, надо открыто говорить, у нас кадровый голод профессиональный, правильно? Судя по некоторым органам, там, где очень часто сменяются не только руководители, но и внутри. Вот скажите, вы включили список, что лица, замещавшие политические муниципальные должности, могут быть назначены на административные должности в течение 6 месяцев со дня освобождения. Насколько это гарантировано будет? Что по истечении 6 месяцев ему будет предоставлена работа? Күлөк Баткуловна, биз сунуштап аткан долбоор менен биз ушул саясий, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлерди резервке киргизүү боюнча сунуштап атабыз. Демек, резервке киргенден кийин... Нет, вы в законе четко прописали. Помимо того, что вы включили в резерв, вы в конце, последнее предложение, последнее предложение, что могут быть назначены на административные должности в том же государственном органе в течение 6 месяцев со дня освобождения от должности. То есть вы устанавливаете срок. Я поэтому говорю, насколько это будет реально и гарантированно. Я поддерживаю хорошее предложение. Я хочу на самом деле, чтобы профессионалы пришли в госслужбу, чтобы работали в государственных муниципальных службах. Это реально 6 месяцев. Мүнөзү, маңызы, мынакей ушул жерден иштен бошогондон кийин 6 айдын ичинде өзүнүн арызы менен резервке гана кирет дегенди биз силерге жеткизип. Тогда ушундай жаз кыла. А вы написали, что в течение 6 месяцев со дня освобождения от должности он может быть только быть включен и могут быть назначены на должность. То есть наши коллеги, депутаты, которые проработали, это включается политическая должность, депутаты Джохур Кенеш, в течение 6 месяцев они могут быть назначены на должности. По смыслу вы так написали. Если вы можете говорить, что в течение 6 месяцев он может быть включен в резерв, это правильно. А здесь написано назначенное. Посмотрите, пожалуйста. А вообще список резервистов я бы увеличила. Очень много достойных людей, которые на самом деле, проработав, по разным причинам ушли. И я думаю, вы должны их использовать. И этот резерв периодически публиковать в средствах массовой информации. Люди должны знать, кто у нас стоит в резерве. Достойные люди, общественное мнение будет изучено. Я думаю, вы должны этим воспользоваться. Спасибо большое. Сунушуңузду колдойбуз. Бүгүнкү күндө биздин сайт бар, сайтта бардык ачык айкын турат. Ну, понимаете, сайты министерств, ведомств наши граждане не всегда заходят. Это специализированные сайты, и не всегда они еще это понимают. А у нас есть СМИ, средства массовой информации. И вы периодически их должны публиковать. Спасибо большое. Рахмат. Кейинки суроо берүү үчүн сөз Эльвира Жиргалбековнада. Рахмат, мен коллегамдын сөздөрүнө кошулам. Анткени бул жерден Евразийский экономический, Евразиялык экономикалык комиссияда чектеп коюп турсуңар. Бул деген урматтуу баяндамачы, бул деген Евразиялык экономикалык союздун бир эле бутагы болуп калат да. Калган жарандарыбызды эмнеге чектеп атабыз? Эльвира Жиргалбековна, буякта бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Биз жазып аткан долбоордо сиз атаган Евразия экономикалык комиссиясына кирип атканда жарандарыбыз бардык талаптарды сактап, конкурстан өтүп, шайкештигин далилдеп, ошо НПАнын бардыгын тең ушу жерден далилдеп билишsin. Ошондон кийин гана барып назначение алып аткан адамдар, ошондуктан биз ушул кишилерге ушундай бир мындай жагдайды ачып берип атабыз. То есть калгандары баары автоматтык түрдө кирип атат деген сөзбү?
Жок, Мен туура түшүндүмбү? эгерде ШОС, ООН же ОДКБны эске алсаңыз, жок, ал адамдар ушул биздин конкурстук негизде өтпөй туруп барышкан. Ошондуктан биз ушу Евразия экономикалык комиссиясына барып аткан адамдарды гана эске алып ошол жака берип атабыз. Мен жалпысынан ошондуктан сурадым да, Евразиялык экономикалык союзду бир бутагын эле алып аттык да, калгандары болсо назначенный, избранный бул кандайча болот? Анда кантип сыртка биз өкүлдөрдү кантип жөнөтүп атабыз? Ошонун ыкмасын айтып берсеңиз, мүмкүн биз билбей жатабыз. Ал өзү мамлекеттик органдын ички тартиби, Элвира Жалгалбековна, ошондуктан мына биз бүгүнкү күндө биринчиден ушу аппарат президенттин да тапшырмасы болгон, ошонун негизинде иштеп чыгылды бүгүнкү долбоор. Андан тышкары бүгүнкү күндө мен айткан тартипте барган адамдар, ошондуктан квотасы боюнча сизде маалымат бар болсо керек, ушу 37 адам ушундай өтүнүчү болгон, ошон үчүн биз бүгүнкү мыйзам долбоорун киргизип атабыз. Макул, анда менде дагы бир сизге, сиз жетекчи катары сизге бере турган бир суроом бар да. Мыйзамда мамлекеттик жана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча да 28-чи беренесинде отпуск боюнча да, эгерде биздин жаран сыртка чыгып, мисалы мамлекет тарабынан эл аралык уюмдарга, ошол эле мамлекеттин ортосунда болгон ар кандай уюмдарга өкүл кылып биз жөнөтүп атсак, алардын жубайлары, көбүнчө аялдар жөнүндө сөз болуп атат да, мамлекеттик кызматтан кол жууш керек экен да. Бул деген адамдардын конституциялык укуктары жөнүндө сөз болуп атат да. Ошондо деген кызыктай бир пунктубуз бар экен да. Эгер отпуск предоставляется, койтуңуз азыр. Без сохранения заработной платы может быть предоставлен по письменному заявлению служащего, а его срок определяется по договоренности с руководителем, дейт да. Ошондо биз жетекчилерди ошол эле ИАЭК, ошол эле эл аралык уюмдарга жөнөткөндө деген аялдардын жанында болгон айымдарды мамлекеттик кызматтан кетиш керексиң, же болбосо жетекчилер менен сүйлөшүп туруп без содержания алам десе, ал жетекчилердин мындай көзүн карап калышат экен да. Көбүнчөсү айымдар жөнүндө сөз болуп атат. Бул жагын өзгөртүү боюнча өз пикириңер кандай? Кандай дейсиздер? Элвира Жалгалбековна, вопрос деликатный экен, ошондуктан мен менен кошо агенттиктин юристи келди. Анда Бактыгүл Сыртбаевна жооп берип койсун, төрага. Да, Бактыгүл айым айтып коюңузчу. Саламатсызбы, Элвира Жалгалбековна. Бул мамлекеттик кызматта иштеген айымдардын эгер жолдошу башка чет өлкөдөгү кызматтарга кетип атканда, өзүңүздөр билгендей, жолдошу жумушка кызматка дайындалганда, ал кызматтан бошоп кеткенде, ал жерде дагы айлык акы төлөнөт, 20–30% төлөнөт. Ошол себептен бул кайра ошол мөөнөтү бүтүп келгенде кайра ишсиз калбаш үчүн пенсиянын стажы жөнүндө сөз кылып атам да, мен аялдар үчүн. Бул без содержания деле мөөнөтү, бул стаж, общий стаж болуп кете берет мамлекеттик кызматта деп. Сиз түшүнгөн жоксуз. Эгер ошол жерде, анда мен оюмдун аягына чыга алайынчы, ошол жерде иштеген айым барып туруп ушинтип жолдошум кээ бирөөлөр түшүндүрөт, кээ бирөөлөр түшүндүрбөйт экен, бирок расмий түрдө мамлекеттин өкүлү болуп сыртка чыгып атса, анан мен отпуск без содержания алам десе, жетекчисинин на усмотрение руководителя срок без содержания. Ошол жетекчи тарабынан мамилеси жакшы болсо, кыска мөөнөт же орточо мөөнөт, узун бир убакытты берип коет экен да. Эмнеге ошондо биз жетекчиликке аялдарыбызды жалдыратып атабыз? Бул отпуск. Вы же знаете, вы как женщина хорошо знаете, каково строить на государственной муниципальной службе карьеру нашим женщинам. Есть руководитель, в большинстве случаев это мужчина. И настроение у него... Түшүндүм, мен жооп бере берейин. Отпуск без содержания негизи бул мамлекеттик кызмат мыйзамында, ошол эле эмгек кодексинде ылайык жазылып келген. Мыйзамда өзү жазылган. Мамлекеттик кызмат мыйзамында жөнгө салынбаган маселелер эмгек кодекси менен жөнгө салынат деп, ошол эле сиз туура белгилеп атасыз. Отпуск без содержаниянын мөөнөтү кодексте дагы мыйзамда белгиленбегендиктен бул ошол жетекчилерге көз каранды болот. Бирок жетекчи эгер ошол айымдын жолдошу кызматка кетип атса, ошол мөөнөткө карата срокко бериш керек без содержанияны. Процедурный 5-ші микрофон.
учурларда, кээ бир учурларда маселе бат чечилиш керек. Биз эми өнүгүп аткан мамлекет катары кээ бир учурларда, биякта Алмаз Акунжанович билет, кээ бир назначение болгондо в срочном порядке чечилиш керек дегенде, ал айымдар барганда жетекчиликтин көз карашы ар кандай болот экен. Анан аны отуруп жалдырабай, кто-то готов ждать, а у кого-то времени нет. Срочно, быстро чечкиле дегенде, ал адам деген айла жок, увольняться вынужден деген, мага ошондой мисалдарды келтиргендиктен мен бул трибунадан айтып атам сиздерге. Ушул деликатный моменттерди мы так много о гендерном равенстве говорим, но когда доходит до фактической реализации, мы часто вот эти моменты упускаем. Эльвира Жакулбековна, эми биздин агенттиктин дагы бир негизги максаты ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын камсыз кылуу. Ошондуктан сиздин айтып аткан сунушту биз карап чыгып, кайра сизге жообун берип коебуз. Рахмат. Рахмат. Кийинки суроо берүү үчүн сөз Талиева Камила Абдыразаковна. Элчебек мырза, бул кызматка экинчи жолу келишиңиз менен куттуктайм кызуу. Сизге болгон сыйым өтө жогору. Мына Ош облусуна барып тагын ушундай элдин жүрөгүнөн орун алып, мыкты иштеп бердиңиз губернатор болуп. Кайсыл жерге барбаңыз, жакшы иштейсиз. Мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлердин мындай баалайда жүрүшүбүз керек. Мен жеке пикирим, албетте. Мен куттуктайм, бул кызматка эми экинчи жолу келип отурасыз. Бул жердин да майын чыгарып, жакшы кызмат кыласыз деп ишенем. Ийгилик ишиңизге. Анан муногу жерде 10 берененин 7 пунктуна ошол өзгөртүү киргизип атыпсыздар, албетте бул долбоордо саясий мамлекеттик жана саясий муниципалдык кызматтарда иштеген деп так жазып жатасыздар. И ошол эле учурда муногу 10 берененин 7 пунктунда эекте иштеген ким болуп иштеген, эмне кызмат аткарган түшүнүксүз мындай эле берип коюпсуздар сиздер. Мында Евразия экономикалык комиссиясында 2 жылдан ашык иштеген адамдар деп эле жазып коюпсуздар да, Бул реестрде Евразия экономикалык комиссиясында 2 жылдан ашык иштеген адамдар кайсыл кызмат ордунун реестрине кирет? Так жазылбай калыптыр да. Кайсынысына кирет? Ошону Камила Абдыразаковна, бул концепцияда биз ушу отсылочный норманы ушу кабыл алып берсеңер, мындан кийин президенттин указына өзгөртүү киребиз. Мына ошол жерде бардык ошол процедурасын иштеп чыгып, анан кошумча биз укуктук ченемдик кабыл алабыз. Биз ошол жерде дагы тактыктын баарын кийирип алабыз. Бул маселе мындай постепенно чечиле турган. Биз бүгүн концепциясын кабыл алып берсек. Бул концепциясы макул, бирок мен бекер айтып атканым жок да, муну ошол экинчи окууга чейин бир так кайсынысына кирет? Тактабай эле келиңиздерчи ошону.